Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөрүм. Бүгүн биз кайрадан Алена Малабашева эжекебиз менен жолугуп отурабыз. Алена эже менен аялдык энергия тууралуу сөз кылганыбызда абдан жакшы ой пикирлер, комментарийлер келди. Биз абдан кубанычтабыз. Ушундай жакшы ой пикир жазып жатканыңыздар үчүн. Бүгүнкү күнгө чейин көрүп жатасыздар. Алена эже, саламатсызбы? Саламатсыздар. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат. Алена эжеде абдан көп тармактуу билимдер бар экен. Анын бири акча темасына байланыштуу эже. Баарыбызды кызыктырат бул нерсе. Акча деген сөз баарыбызга жагат. Бүгүн ушул нерсенин айланасында сөз кылалы. Мен сиздин бир сөзүңүздү угуп калдым, видеоңузду көрүп калдым. Бул акча деген энергия деп. Ооба, туура. Анан эми жалпы көрүүчүлөргө баарыбызга айтып берсеңиз, акча деген бул эмне? Саламатсыздар, урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр. Мен дагы сиздер менен бүгүн кайрадан Айзаттын эфиринде кезип жаткандыгым үчүн абдан кубанычтамын. Бул аябай өтө жакшы суроо. Мына акча дегенде экөөбүз акча деп айтканда экөөбүздүн тең жүзүбүздө жылмайып пайда болду. Акча деген бул аябай жакшы энергия да, позитивдүү энергия. Бул аябай жалтырап турабы, же кыпкызыл болуп турабы, же алтындай болуп турабы билбейбиз, бирок эмнегедир акча деп айтканда эле биздин баардыгыбыз жакшы мындай жүзүбүзгө бир жакшы нерсе келет да. Анан мен бир мисал кылам да, мисалы үчүн кичинекей балдар жөрмөлөп жүргөндө эле кагаз менен акчаны берип койсоңуз, ал жөрмөлөп жүргөн бала билбейт да, акча эмне экенин билбейт да. Бирок эмнегедир ал балдар келип ошол акчаны алышат да. Жөн кагазды берсек ыйлайт да. Жок, албайм депчи. Анан ошондуктан бир алчадан бир жакшы баягы кичинекей балдар көп нерсени көрөт деп коебуз го. Мындай адамдар көрө албаган нерсени көрөт экен, адамдын аурасын көрөт экен деп коебуз. Канчалык ал чындык экенин билбейбиз, бирок андай сөздөр айтылып жүрөт да. Ошону мен ойлоп калам да, өзүмдүн эле жеке оюм, ошо акчадан бир жакшы нур чыгып турат окшойт. Мындай кичинекей балдар байкагандай депчи. Анан акча деген бул энергия. Бул көзгө көрүнбөй турган нерсе да. Кагаз, акча дегенде кагазды элестетебиз го. Ооба, биз деген материалды деп ойлойбуз да. Биз кагазды көргөндө эле ойлойбуз. Бул чындыгында энергия. Мындай күндүн нурун көрө албайбыз. Тиги чөптөн чыккан нурду көрө албайбыз. Мисалы үчүн жерден чыккан нурду көрө албайбыз. Адамдын аурасын да көрө албайбыз. Ошо сыяктуу эле акча деле ошондой эле энергия да, биз көзгө көрүнбөйт. Ошондуктан биз акчаны эгер материалдык нерсе боло турган болсо, биз бир жерден барып жүктөп келмекпиз да. Машинаны айдап алып, арабабызды айдап алып туруп, анан жүктөп алып келе бермекпиз да. Үрөк менен алып келе бермекпиз да. Эмнегедир эле акчаны көрө албайбыз да. Каяктан келип атат, элдер кантип акча таап атат, бир эле шаарда жашап, бир эле көчөдө, жоксо бир эле бир тууган, бир үйдүн ичинде эле бирөө акча таап атат да, бирөө акча таап атат. Анда бул табышмак экен да, бул анда көзгө көрүнбөгөн экен. Өзүбүз дажы мындай башка илимдерге таянбай деле өзүбүздүн логикабызды ойлосок болот да. Акча каяктан келип атат, акча башка жактан келет экен. Акчанын булактары башкача экен депчи. Аны эми акча боюнча мен аябай көп билимдерди алдым. Сен туура айтып атасың, Айзат. Мен өзүм бизнесте почти 20 жылдан бери болсом дагы мындай билимдерди өтө кеч алып калганыма аябай өкүндүм. Бир чети кеч болсо да алып калганыма сүйүндүм да. Бул ошол жана акча деген темада бардыгы сурашат да менден, акча деген тема жөнүндө бизге айтып бересизби? Акчаны кантип табат экенбиз, кайдан табат экенбиз депчи. Терең себептери бар булардынчы. Ал билимге чейин дагы кайдан келет ал акча деген вообще эмне экен деген түшүнүктөрдү бере турган башка түшүнүктөр бар. Ошон үчүн бизде азыр эми тренингтердин баардыгы тең эле негизги максаты эле акча жөнүндө да. Эже, алдыда өзүңүз айтып өттүңүз, мисалы үчүн акча бул энергия деп. Бир үй бүлөдө эле бир туугандардын арасынан бирөөсү көбүрөөк акча табат, бирөөсү азыраак акча табат депчи. Бул кандайча болот ошондо? Сен да бул аябай катуу иштеп койсо эле, аябай таңдан кечке иштеп койсо эле ошондой боло береби? Ошондой, биз ошондой заманда өткөнбүз, материалдык заманда өткөнбүз. Могу 3-измерение деп коет, азыркы бүгүнкү күнгө чейин 3-измерение ошол материалдык жашоо менен жашаганбызда биз чындыгында эле картошка эгип эле, аны жыйнап алып эле сатсак эле акча боло берген да. Бир кандайдыр бир промежуток время, 30 жылдай убакыт болду. Бизде перестройка келгенден баштап ошондой бизге билим кереги жок болгон. Баардыгыбыз тең баягы кара жумушка кирип кеттик, дипломду сактап сандыкка салып койдук. Андан кийин баягы кыймыл, чын эле кыймыл аракетке, кара күчкө салып эле акча таап баштадык. Ошондой эле кылалы десек эле, азыр башка заман келип калыптыр. Азыр эми ковидтен кийин такыр башка эра башталды. Бул эра бадалия деп коебуз. Анан именно материалдыктан азыр биз духовный өтүп атабыз да. Бизге көрүнбөгөн закондор азыр аябай күчтүү болуп атат. Анан эми биринчи булагы бул ата эне менен болгон жакшы мамиле да. Ошо именно ата эне менен байланыш бул сиздин акчаңыздын көп болгонуна алып келет да. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз.
музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди оку жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс.Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Айрыкча ата менен болгон байланыш. Ал темалар дагы Кудай буйрса дагы кийинки эфирлерден дагы кеңири айтып беребиз, могу тектин күчү боюнча дагычы. Бүгүн акча деген тема жөнүндө айтып кетейин. Ошо биздин оң жагыбыз атабыз болуп атат, сол жагыбыз апабыз болуп атат. Оң жагыбыз биздин духовный частька, духовный жашообуз менен байланыштуу болуп атат. Сол жагыбыз материалдык, мать деген сөздөн алынып да. Ошо ата духовный деген, значит, акча дагы духовный да. Акча дагы көзгө көрүнбөйт. Бул көзгө көрүнбөгөн булактар менен келет. Демек, биз ата деген жакта энергияны көрө алган жерибиз жок да. Ата менен байланыш болгондо энергияны көзүбүз менен көрө турган болсок, анда атабыздын эле бутуна жыгылып эле чөгөлөп эле отурмакпыз анда. Биз эгер ошонун бүт баарын көрө турган болсокчу. Акчаны көрө албайбыз десе азыр айрымдар түшүнбөшү мүмкүн да, биз көрүп атпайбызбы 100 сом, 200 сом, 5000 сом. Ал колубузга келген акча уже. Ал келбеген акчаны биз көрө албайбыз да. Кайдан келип атканын да көрө албай калып атабыз. Бир жыл жумушуңду кылсаң, анан мындай дагы бир түшүнүк бар да. Мындай акчаны мен таап атам деген түшүнүк, бул аябай заблуждение да. Бир гана Алла рызкы бергенде гана бизге ошо акча келет да. Ошону аябай терең түшүнүшүбүз керек. Бүгүнкү күнү бул өтө маанилүү да. Анан эми ата менен байланыштуу жагын айтып берейин. Акчаны кандайча ата менен байланыштуу? Акча оң жагыбыз, көзгө көрүнбөгөн нерсе. Анан жана уумат, бул жактан биз оң жактан уумат келе турган жер да. Бул таарыныч деген блок болуп калат да. Блок деген мындай жабылып калат. Эшик мына оң жагыңыз жабык болуп калат да. Бул эми акча каяктан келет? Акча атабыз береби деп да сөз болушу, сурашы мүмкүн азыр. Атабыздын акчасы барбы? Чөнтөгүндө акчасы мындай агызып турабы депчи? Жок, атабызда эмес экен акчачы. Акча булактары бул эң жакшы нерсенин баардыгы тең биздин тектен келет экен. Ошо жет атаңды бил деген, жет атаң менен байланышып жүр деген, мисалы үчүн байланышып жүр деген сөз бул Куран окуп тур дегендей сөз экен. Тегибизден бизге байлык агат экен. Бата. Биз бата дегенде, ыраазычылык, бата дегенди биз түшүнбөйбүз. Бата деген акча экенин түшүнбөй атабыз азыр биз. Бата алгыла. Биз бата менен эл көгөрөт деген, жамгыр менен жер көгөрөт деген. Бул сөз аябай терең философия экен да. Бата деген бул баардык жакшы нерсе экен. Бул миллион экен, акча экен, бул деген үй экен, бул машина экен, бул ден соолук экен, бул жакшы отношение экен, бул баардык жашоодогу жакшы нерсенин баары бата менен келет экен да. Байлыкка көп нерсе керек да. Бирөө үчүн үй байлык, бирөө үчүн акча байлык, бирөө үчүн ден соолук байлык. Байлык ошол жакшы нерсенин баардыгы тең ата ыраазы болгондо келет экен да. Уумат жанагы тиги удачный бизнес, удачный партнер, удачный покупка, удачный продажа деп эле ушундай айта беребиз го азыр биз. Ошол уумат келе турган, жакшы нерсенин баардыгы келе турган. Батал жет атабыздан агып келет экен, ошо оң жагыбыздан агып келет экен да. Ата тег ыраазы болсо ишиң жүрүшөт. Анан ошонун агып келгенине только ата менен бир гана ата менен байланыш жүрөт экен, ал көпүрө болуп турат экен. Анан оң жагыбызда болсо, биздин аркабызда көпүрө турат экен, анан ар жагыбыздагы жет атабыз болот экен да. Ошо көпүрө жабык болуп турат экен. Жет атабыз биз атабыз менен байланышыбыз жакшы болуп, ага ыраазычылык айтып, аны сыйлап, биз дайыма ага урмат көрсөтүп, сый көрсөтүп, кандай болсо дагы да, ал алкаш болобу, бомуш болобу, кандай болсо да биз ошол кишилердин уландысы болуп атпайбызбы? Биз өзүбүз эч жактан келген эмеспиз да, уландысыбыз. Биз кандай болсо дагы мындай Алла айтканда, ата энеңерди мындай сындабагыла деген да. Сындабагыла, алар жөнүндө жаман сөз айтпагыла деген. Алар даже туура эмес кылган күнү дагы аларды кечиргиле деген да. Анан ал деген приказ ал мындай, сен кааласаң кечир, каалабасаң кечир деген эмес да. Акча тапкыңыздар келсе, көчөгө чыгып, жумуш издебей, бизнес издебей, көчөгө чыгып тиги кандай жолдордон акча тапсам деп башка булактарды издебей, атаңыздын ыраазычылыгына, айылыңызга, үйүңүзгө жүгүрүшүңүз керек да. Жүгүрүшүңүз керек. Атаңыздын ыраазычылыгын алайын депчи. Бутуна жыгылып, рахматыңызды айтып, ыраазычылыгыңызды айтып, анан ошондо акча келет да. Болгон таарынычтарды кечиришип. Баардыгын кечириш керек. Ата тег өтүп кеткен жана жет атасы өтүп кеткен да, анын баары багы. Өтүп кеткендердин баарына Куран окутуш керек. Куран окутуш керек. Ошон үчүн биз тынбай окутабыз да. Анан кээде унутуп калгандар бар да. Мисалы үчүн менде ошо сеанста бар, бир кызым ошондой ыйлады да, ата кечирип коюңузчу, мен сизге ушуну таарынып, мен ушул күнгө чейин ата эле жиним келип эле дейт, таарынып эле эмеске такыр Куран окуткан эмесмин дейт да. Бүгүн аны сиз кабыл алгыңыз келсе да, кабыл алгыңыз келбесе дагы, бул закон именно бүгүн иштеп атат азыр.
Ошондо жана алда айтып өткөндөй эки бир туугандын бирөөсүндө байлык болсо, демек анда атасына болгон таарыныч же кек сактоо деген жок деген сөз. Ооба. Бул могу ковидтен кийинки убакта ушул аябай күчүнө кирди да, ушул закондорчу. Ага чейин таарынып, биз көнүп калганбыз да, таарынып эле жүрүп эле, катышпай эле. Айрыкча мына мен дагы өзүмдүн практикамда Россияга кеткендердин калп айтпасам бир 50-60% ата энесине таарынып кеткендер экен. Мен ата энеме таарынып, мен азыр Россияга кетем, силерге мен азыр көрсөтөм, мен кыйын экенимди. Азыр акча табам, мен барыңарга көрсөтөм деген да. Анан жүрөт, караса эле 5 жыл өттү, караса эле 10 жыл өттү, оюндагысы болбойт. Анан эми көрүп атышат. Чындыгында ата энемден бата албай кеткен элем. Ошондон бери звонить эле келем, жосо сүйлөшө эле келем дегендер менде аябай көп да. Дагы булактар бар да. Экинчи булак бул өткөндө биз айткан темада аялдык эркектик энергия. Ошондо биз Алла жараткан өзүбүздүн баягы ким кылып жаратса ошол энергиябыз менен жүрүшүбүз керек да. Аял кылып жаратса аялдык энергиябыз менен өзүбүздүн аялдык кызматтарыбызды аткарып да, өзүбүздүн аялдык ролдорубузду аткарып жүрө турган болсок, акча оңой келет аябай. Аябай оңой келет да, баягы биз мындай агып аткан суу, бир суу кызыл болуп агыш керек, бир суу көк болуп агыш керек да. А биз кызылга көктү куюп, көккө кызылды куюп коюп атпайбызбы? Аралашып атпайбызбы? Карама каршы болуп атпайбызбы? Такыр башка нерсени жасап атпайбызбы? Ошондуктан анан жанагы аккан арыкта кызылды кызылдай кылып көрө турган болсок, көктү көктөй кылып, ар ким өзүнүн эркектик милдетин аткарыш керек да. Жана аялдар эмне үчүн эркек болуп кетип атат? Себеби ошол аялдын жанында жүргөн эркек дагы өзүнүн милдетин аткарбай атат да. Ошондуктан биз эркектер күчтүү болуш керек. Бул дагы бир эменин келе турган мындай, бул акча булагынын келе турган өтө баягы терең себептеринин бири. Эркектик энергиясында болуп турса, анда акча ордунда көп келет. Аялдар аялдык энергиясында болсо дагы акча көп келет. Эки булак барбы ошондо? Ата тек, анан аял эркек. Дагы булактар бар. Аз дагы айтып берейин. Дагы бир булак, бул деген биздин жакшы ниетибиз жана жакшы биздин настроениябыз. Кандай деп айтсам болот? Кыргызча. Маанай, жакшы маанай. Жакшы маанайыбыз, жакшы маанай. Биздин жакшы маанай дагы бул акчаны алып келет да. Бул термелүүнүн жогорку баскычы деп коет да. Термелүүнүн жогорку баскычы бул баягы болуп жаткан кандай проблема болсо, болуп жаткан жашоодогу ситуациялардын бүт баарын тең туура кабыл алуу. Жок болуп калганда жок. Ооба, күтүп турабыз деп кабыл алыш керек да. Принятие деп коет, женское принятие деп коет болбосо. Туура кабыл алганды үйрөнүшүп. Эгер туура кабыл алсак, аны чечүү оңоюраак болот да. Эгерде туура кабыл албасак, тытышып, мушташып, кырылышып кетип атышпайбы? Чече албайчы болуп жаткан ситуацияны. Ал урушканда деле ал өз чечиле турган убакта чечилет, урушпасаңыз деле чечиле турган убагында чечилет. Ошондуктан туура кабыл алса, туура чечилет да. Анан кийин жана ыраазычылык келтирүү. Бул биринчи туура кабыл алуу, анан ыраазычылык келтирүү, аз акчага деле шүгүр келтирүү да. Аз акча болгон нерсеге шүгүр келтирүү. Бул деген жөн эле мындай сыйкырдуу мындай бир эмеси бар да. Күчү бар анынчы. Андан кийинкиси сүйүү менен. Барлык нерсени жакшы кабыл алып, аябай сүйүү менен кабыл алуу, ошол жана кабыл алуу, анан ыраазычылык келтирүү, сүйүү. Бул деген өтө жогорку термелүүлөр да. Булар 200 микрогезде термелет да. Таарыныч деген 0,0,0,2. Элестетиңби? 0,0,02 деген. Ошондой вибрацияда термелет да. Жаңы неме жакшы термелүү 200. Арасын элестетиңби? Таарыныч мындай эле термелсе, сүйүү деген мындай термелүү менен термелет да. Жакшы маанайда ошол. Акча деген ошол жакта болот. Акча ал энергия да. Анан мынтип коебуз го, баягы жакшы адамга жакшы нерсе жугушат, жаманга жаман жугушат. Ошондой эле биз жакшы, өзүбүз жакшы болуп, дайыма маанайыбыз, ыраазычылык менен, сүйүү менен жүрө турган болсок, жогорку термелде болсок, акча жогорку термелде жүрөт. Эмне үчүн бирөө акчаны көп таап атат? Акча жок эмес. Биз акча жоктон таппай калбайбыз акчанычы. Баарыбызга жетиштүү, бирок өтө жетиштүү да. Ушунчалык жөн эле баягы молчулук да, молчулук. Акчанын көптүгү, бирок ал бирөөгө келет, бирөөгө келбей атпайбы? Аны кантип келтиребиз? Аны жакшы маанай менен, ошол жана жакшы позитивдүү, жогорку термелүүдө жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Кандай болсо дагы, кандай оор күндөр болсо дагы да. Ошондо акча учуп жүрөт, жабышат.
жабышат. Ал жана биз тартылуу деген күчү бар да, тартылуу күчү. Ал иштейт, ал закон физикал деген. Мындай дагы айтып калышат го, макул баарына ыраазымын деп эле отура бербей туруп кыймылдап аракет кылыш керек деп. Бул мурдагы түшүнүкпү ошондо? Жок, аракет кылыш керек. Биз ыраазычылык келтирип турган аракет кылышыбыз керек да. А биз жинибиз келип анан аракет кылабыз да. Ачуубуз келип, мен бардыгына көрсөтөм азыр, бардыгына мен азыр мындай тигиндей деп туруп, аябай ачуубуз менен, агрессия менен, катуу жинибиз келген боюнча чыгып атпайбызбы? Жок, ыраазычылык келтирүү менен, жок, мен дагы жакшы нерсеге үмүт кылайын. Дагы мындан да жакшы нерсеге жеткенге аракет кылайын. Дешибиз керек да. Ошондо акча жакшы маанайда жүргөн, күлүп, жайнап жүргөн адамдарды, акчаны сүйгөн адамдарды издеп барат турбайбыз, Ошон үчүн аффирмацияларды айтып атпайбызбы? Мен акчаны жакшы көрөм аябай. Анан кээ бир айтат го, ушинтип акчаны жакшы көрөм деп калса эле, акчага мен магнитмин деп калса эле келип калма. Келип калат. Келип калат. Себеби биз деген ар бир сөзүбүз, биздин сөзүбүз бул материализуется да, бул энергия. Биздин сөзүбүз дагы энергия, биздин оюбуз дагы энергия. Биз көзгө көрүнбөйт, бирок булардын баары иштей берет да. Акча жок деп берсек, акча мээ ойлойт, мунун акчасы жок экен, бул ушундай эле жашасын депчи. Акчам бар, акчам жок болсо өзүбүздү мындай алдашыбыз керек дажычы. Өзүбүздү алдашыбыз керек. Канча кыйын күн болсо дагы өзүбүздүн мээбизди алдашыбыз керек. Жок, акча бар, болот. Акча мага аябай көп келет деп анан өзүбүз ишенип баштайбыз. Чын эле, балким чын эле келип калат депчи. Ошентип анан мээбиздин нейрондор да, биздеги мээбизде нейрондор биз канча сөз айтсак ошончо катып калат. Жакшы сөз айтсак деле ошондой катып калат, цемент болуп. Жаман сөз айтсак дагы ошол жакшы сөздөрдү толтурушубуз керек мээбиздичи. Ошондо акча жөнүндө жакшы түшүнүктөрдү айтышыбыз керек. Жана акча колдун кири. Акча келет кетет. Акча адамды бузат экен. Бул акча жөнүндө жаман ойлор да. Ал энергия болгондон кийин ал түшүнөт акча бизди. Сиз күндө эле бирөөнөн айта бериңиз, сен жиндисиң, сенин керегиң жок, сен колдун кири экенсиң, сенин пайдаң жок экен, сен келгенден баштап эле биздин жашообуз бузулду, сен келгенде эле уруш башталды, акча деген жаман экен, акчабыз жокто жакшы чачуубуз деген. Анан кишиге деле ушинтип айтсаң кетип калат да, ошондой эле акча деле таарынып кетип калат. Ошондуктан акча деген аябай жакшы нерсе. Аябай жакшы нерсе. Акчаны аябай жакшы көрүш керек. Ошондо акча дагы сизге келет. Ошону биздин сөздөрүбүз дагы, ойлорубуз дагы аябай көп булактарычы, аны айтып отурсак өтө көп. Мен негизгилен айтып бердим азыр. Мындай да нерсени укканым бар эле, Алена эже. Акчаны чакырыш үчүн мындай өзүңдү бай адамдай сезип, мындай акчаң көпдөй болуп, акчаны короткондо дагы мындай рахаттануу менен ичиңди ачыштырбай коротсоң, канчалык коротсоң, кайра эле ошол сага келет деп. Ушул чынбы? Ооба. Ал дагы аябай жакшы философия, бул дагычы. Мен өзүм мен өзүм ата-энем аябай бай жашаган, такыр жокчулукту көргөн эмесмин да. Бирок бир күнү мен турмушка чыккандан кийин ушундай бир жокчулук келди. Жокчулуктун дагы жөнү түбүнө түштүк да. Анан ошондо менин мындан 20 жыл мурунку биринчи окуган билимим Наталья Правдина болду да. Ал кездерде тренинг деген жок болчу да, мындан 20 жыл мурун. Ошо Наталья Правдинанын китептери келип аттыр да. Ошо китепти окуп эле, ошо менин биринчи насаатчым, биринчи мугалим ошо Наталья Правдина болду. Ошо жактан окугам да, мына ушу мен өзүм ушул сен азыр айтканыңа мен өзүм күбөмүн да. Мен ошонун результаты, жыйынтыгымын. Ошол жерден уктум да, ошондой мен акчам көп деп жашаш керек экен, анан акчалуу болуш үчүн жакшы кийингенге аракет кылыш керек экен, акчалуу болуш үчүн жакшы жерлерге барып тамак ичиш керек экен, таксиге түшүш керек экен. Билбейм мен аны кимге кандай таасир эткенин билбейм, бирок мага 100% таасир эткен да. Мен кытайлар менен 15 жыл иштедим да. Анан бир Кытайда бир аябай чоң бир миллионер айткан сөзү мен өмүр бою эсимде калды да. Ал мынтип айткан да. Алена, сен акчанын аркасынан кубалабагын деген да. Акчанын 4 буту бар, ал иттей болот деген. Кытайдын философиясы экен да бул. Акча иттей болот. Ал деген сага карматпайт деген. А сен эки эле бутуң бар, сен жетпейсиң деген. Сен туура иштерди жасай берсең деген, анан ал акча сенин аркаңа келет деген. Күчүк сенин аркаңан издегендей кылгын деген да. Ошол азыркы мен айткандардын баары ушу да. Ошондон акчанын аркасынан кубалабашыбыз керек. Акчанын аркасынан кубалап биз жетпейбиз. Биз туура иштерди кыла берсек, акча анан өзү келет. Мисалы үчүн атабызга туура мамиле кылсак, акча келет экен. Аялдык энергиябызды туура кылсак, акча келет экен. Көңүлүбүздү жакшы кылып жүрсөк, акча келет экен. Жакшы сөз сүйлөсөк, акча келет экен. Жакшы ниет кылсак, акча келет экен. Жакшы ой менен жүрсөк, акча келет экен. Алена эже, эми акча булактары кайсыл жактан келерин билип алдык. Эми ошону кантип
топтойбуз жана көбөйтөбүз акчаны. Биз ойлойбуз, аябай көп миллион тапкандан кийин чогулта алат экенбиз деп ойлойбуз да. Ушул эң жаңылыштык ушул экен да. Мен да билген эмесмин да буга чейинчи. Мен үчүн дагы мына 1 жыл мурун окудум эле, аябай чоң жаңылык болду. Аз акча тапсак деле, көп акча тапсак деле, акча деген вообще өзү бай адам деген бул сенин үйүңдө турган акча экен да, казса. Наличка турган акча канча сизден көбүрөөк болсо ошол адам бай экен да. А биз тиги магазинге жоготкон акчаларыбызды, ар кандай соода сатыктарды кылган акчаларыбызды ошолордун бүт баарын эле биз таптык деп беребиз. Ал акча деген биз тапкан акча деп эсептелбейт экен. Эсептелбейт экен да. Ошон үчүн аз акча тапсак деле, көп акча тапсак дагы анын бир ар кандай кошелёкторго жосо, ар кандай чөнтөкчөлөргө салганды үйрөнүшүбүз керек экен да. Эң негизги ошол экен да. Ал бир чөнтөкчөсү сөзсүз ошондон башташыбыз керек да, кайрымдуулуктан башташыбыз керек. Эгер ушу кайрымдуулукту бербесек, жана карыз келет да. Карыз келгендин биринчи себептеринин бири ошол. Эгер биз кайрымдуулукка бербей койсок, өзүбүздүн тапкан акчабыздан, анда сөзсүз ошонун баары чогулуп келип туруп карыз болуп, анан бирөө алдап кетет. Бирөө бербей коет акчабызды. Ушундай, ошол карыз болот. Анан ошол биринчи ошол кошелекту коюшубуз керек. Кайрымдуулукту коюш керек. Анан экинчи дельта деп коет да. Дельта бул деген сиздин алган акчаңыздан биринчи ушул жака салып туруп, сиз аны 10 000 сом алсаңыз деле, 5 000 сом алсаңыз деле, 5 000 доллар алсаңыз деле, ошо экинчи бөлүктү сөзсүз бөлүп турушубуз керек. Ал экинчи бөлүктү биз бөлө албайбыз. Эң эле оор ошо да. Өтө оор ошол. Биз жөн эле жерден эле мынтип туруп эле аяка бөлүп кое албайбыз. Биз баардык баягы кант алабыз, май алабыз, чай алабыз, машинени оңдойбуз, ремонт жасайбыз, анан акча артпай калат. Ай сайын эле ушинте берет. Карасаң жыл өттү да. Кайталана берет. Карасаң 10 жыл өттү. Карасаң эле жок. Бүт акчанын баары кайда? Акчанын бүт баары иштетилген. Ийгиликтүү адамдар ошо дельтага биринчи салып туруп, андан артканынан расход кылат да. Аны канча процент экенин өзүңүз билесиз. 10% алып коесузбу, 50% алып коесузбу, 90% алып коесузбу. Эң эле ушул, эгерде ушул законду аткара турган болсоңуз, анда сиз тез эле байып кетесиз да. Анан калгандарын, анан ошо өзүбүз баягы ылайыктуу биз мындай кылабыз да, 100 сом табабыз, 200 сомго жашайбыз. Анан карызга батабыз, анан депрессияга киребиз. Дельта сиз деген мисал үчүн бир үй ала турган болгондо аяка биз чогултабыз да, мисал үчүн бир үйгө, анан бир үй алалык деп, бир үй алганга болбойт экен да. Ошол жерде сиздин чогулткан акчаңыз 3 үйгө жеткенде гана анан сиз үй алышыңыз керек экен. Бир үй алып калганын дагы сактап коюш. Анан калганын сактап коюшубуз керек экен да. Биз эгерде ошо бир үй алып алдык, анан алгандан эле кайра ремонтко кетет да. Кайра расходко кетет, анан үйдүн ичинде оокат алышыбыз керек болот. Кайра эле карызга батып калабыз. Сиз мисал үчүн балдарыңыздарга азыр ар бирине бирден депозит счет ачып туруп, азыр ай сайын 1000 сомдон эле салып тура турган болсоңуз, эсептеп көрсөңүз 18ге чыкканда канча болот экен? Айына 1000 сомдон эле салсаңыз, ошо сиз эгерде ошо топтогонду билсеңиз тез байып кетет экенсиз да. Анда биз күтүп отуруп качан көп акчаны алам дегенде, анда ал жанагы эме деп коет, аны формула бедности деп коет. Эгер топтой алган адамдар акчасын топтоп, жосо топтобой эле кайра жогото берет. Мисалы үчүн мен ошондо болгом да. Ошо формула бедности мени жашаптырмын да, хотя аябай көп кирешеде жашадым. Көп доход келип атты. Карасам эле аркамда эчтеке жок экен. Келген акчаңыз болгондой эле кайра. Ошол жанагы акчаны аябай көп тапкандар, биз ойлойбуз да, акчаны көп тапкандар уже байлык депчи, жок. Акчаны көп тап кайра кетире бергендер, ал жанагы ошол кедейчиликтин формуласын иштешет экен да. Бай адамдын формуласы, ойлонуу формуласы, ал ошо 1 сом болсо дагы катып, чогултуп, көбөйтүп, анын үстүнө дагы кошуп, ал акчаны дагы көбөйткөндү үйрөнүш керек да. 1 сомдон куралат, 1 сомдон жоголот дейбиз. Ооба, туптуура. Дүйнө 1 тиындан куралат деп айтканда биз ата-энелерибиз. Биз 1 тиын эмес, 1 сом, кээде 1000 сом деле карабай, чачып коюп атпайбызбы? Кафелерге барып мынтип эле чачып коебуз, Анан ошол жанагы үнөмдөгөндө, анан үнөмдөйт дегенде дагы аны этият үнөмдөш керек да. Үнөмдөй турган жер бар. Өзүңө ден соолугуңа, сенин жашооңо, сени мындай бир ойлондуруп, экономить эткенде ойлонуп кетебиз да. Ой Кудай, качан бир мен экономить этпей жашайм депчи. Ошондой өзүңө зыян келтирбей тургандай экономдогон дагы сырлары бар да. Алена эже, анда убактыбыз бир аз тартыш болуп турат, бирок ошого карабай жакшы маалыматтар айтылды окшойт. Эгер акчага кызыккандар, акча балким бир адамдарга келбей аткандыр, анын жолдорун билип алдык окшойт. Баарыбыз эле ата тек
аялдык эркектик энергия дегендей көрүүчүлөр сиздерге да абдан пайдалуу болду деген ойдобуз. Баарыбыз акча колдон кирип, байлык, бийлик келип кетет дебестен, акчага жакшы мамиле кылып, жакшы маанайда ыраазы болуп, баардык нерсеге сүйүү менен карап жүрсөк, алдыда Алена эже айткандай, акча өзү бизди кубалап келет экен. Анда кийинки эфирге чейин саламатта туруңуздар. Алена эже, сизге чоң рахмат. Чоң рахмат, сиздерге да чоң рахмат.